Бул жерде 5 сотый жерим бар. Муну 2013-жылы алгам. Ушул жерди сатып алам деп 7 жыл Россияда иштеп жүрдүм. 7 жыл Россияда иштеп топтогон акчама келип ушул жерди сатып алып, андан кийин ушул жерге бир нерсе курайын деп келинчегимди алып алып 6 жыл жүрдүм. Ушул жерде балдарымды 6 жыл төрөлөй жеттим. Ушул Кыргызстанга таштап коюп өзүм Россияда иштеп жүрдүм. Эми мына бирдеме салайын деп келсем, эми өкмөт тартып алып атат да. Бул эмне деген кандай десем, бул Кызыл китеп деген бул өзү эле частный собственность да бул. Жеке менчик, кол тийгис деген, неприкасаемость деген да. Конституцияда да белгиленген. Самозахват кылган жердин баарына закондоштуруп кызыл китептерин берип атат туурабы. Бияк самозахват эмес да. Бияк мына добросовестный покупатель, мен кызыл даякчага сатып алдым. Эмнеге анан самозахват незаконный жерлерге кызыл китепти берет, а законный кызыл китепти жокко чыгарып атышат. Буларга түшүнбөй элем. Биринчи кайрылууда элдер туура эмес түшүнүп калды ошону. Силер өкмөттүн жерин алгандан кийин кайра ордуна коюп бергиле депчи. Биз өкмөттөн бир грамм жер алган жокпуз. Биз кызыл даякчага сатып алган жерлер бул. Өкмөттөн эмес, биз жеке менчик адамдын жерин сатып алганбыз. Ошону баягы көрүүчүлөр туура түшүнүп койгула. И комментарий жазганда дагы баягы ошону түшүнүп менен жазгыла. Биз өкмөттүн бир грамм жерин алган эмеспиз. Бирок ошол жерди биз сатып алган жерибизди, жеке менчигибизди өкмөт тартып алып атат. Эмне себептен билбейбиз. Бир гана себеби бар экен, элдин баары таянган. Бул президентибиздин указы экен. Значит, бул президентибиз же элди ушул указы менен сыздатайын деген ушул карапайым калкты, же болбосо ушул президентибиздин указы менен ушул өкмөттүк структуралар, мына сот, прокуратуралар бул элдин өзлөрүнүн элдин укуктарын тебелеп тепсеп, ошону жамынып алып, ошону кылып атат. Ошону указды чыгаргандан кийин указдын иштешин да көзөмөлгө алып коюш керек негизи урматтуу президентибиз, жана билбейм.